Кутман кеч. Бегимай кандайсың? Кандайсыздар жаңа кошулуп жаткан коноктор, кандайсыздар? Бир аз күтө туралы. Эфирибизди баштайбыз. Бүгүн өзгөчө сабак. Сиздер күткөн, мен да күткөм. Ким кайсыл жактан байланышып жатат, жазып коюңуздар. Биринчи жолу кирип жаткандар 1 деп жазып коюңуздарчы. 2ден 3дөн ашык түз эфирге кирип жүргөндөр 2-3 деп жазып койсоңуздар абдан жакшы болот. Бүгүн мен атайын конкурс жарыяладым эле. Инстаграмда эмес, а именно WhatsApp группаларда. 30 айымды акысыз окутуп үйрөтөм деп. Бизде группа толуп калыптыр, мен аябай ыраазымын. Ушунчалык бат-баттан иштептирсиздер. Азаматсыздар. Ким конкурска катышып жеңүүчү болду? Ким группага катталды? Биздин тапшырманы аткарып 30 айым менин сабагыма биринчи жана акыркы жолу уюштурулуп жаткан эң арзан курска катталган айымдарга 30 айымды окутам дедим эле. Тапшырманы ушунчалык тез аткарышыптыр, азаматсыздар. Көпчүлүгү ойлодум эле, жалкоо болуш керек десем, жок, аябай активный айымдар өтө көп экен. Эмне конкурс, мен биринчи жолу кирип жатам дейт. Конкурс өзү 20 күнү жыйынтыкталыш керек болчу, бирок мен менеджерим бүгүн эскертүү берди, же конкурс бизде айымдар уже толду, 30дан ашып кетти. Биз жыйынтыктай берели деп жыйынтыктап койдук бүгүн. Конкурстун шарты мындай болчу. Мен сториске белгилегем. Ким биздин группанын ссылкасын 5 группага таркатат, же болбосо группага 20 адамды кошот. Ошондой ссылка таратканбыз, ошондой ссылка таратып, жардамдашып иштеген 30 айымды мен сүйлөө чеберчилиги жана үн тарбиялоо боюнча курсума акысыз окутам деген. Ошол конкурсту жеңип алгандар өтө көп болду. Азыр буйруса, ошо эфир бүткөндөн кийин жыйынтыктап сториске чыгарабыз. Утуп алгандар ошол жакта менин менеджерим Бегимайдан сөзсүз сурап, кошулуп, группага кошулбагандар кошулуп алыңыздар. Эфирибизди баштадык. Ким жаңыдан кошулуп жаткан болсо 1 деп жазыңыздар. Мен өзүм жөнүндө тааныштыра кетейин. Кызыккандар көп болуп жатат дейт, таза билүүчү азаматсыз. Менде дагы 5-потокто окуган эжелер бар, бул жакта жазып атышат. Өздөрү аракет кылып, реклама таштап, рекламасына кызыгып, билим алып, окуйм, үйрөнөм. Бул мага керек экен деген айымдар өтө көп кездешип атат азыркы учурда. Себеби бул курсту мен өзүм создавать эткениме 2 ай болду, мына 2-3 айга кетип атат. Ошол аралыкта 3 айдын ичинде мен 60-70 айымды сатуу тармагында. Анан жакында эле бул курсту старт кылдык. Бул курсту биринчи жолу жана акыркы жолу болбогондой скидка менен койдум. Бул эгерде бул курсту окуй албасаңыздар, билбейм, мен мындай арзан курсту эч жерден таппайсыздар. Бул 3 курсту 5-потокто эжелерге мен окутуп үйрөттүм. Азыркы учурда практикада иштеп атышат. Теориясы 7 күндүк сабак окулуп бүтпү. Курста өтө сонун результаттарга чыккандар болду. Кээ бири өзүнүн ишкерлигин баштап кетти, кээ бири өзүнүн курсун создавать этишти. Кээ бири болсо менде кайра менеджер болуп иштеп, азыр мага жардамчы болуп реклама менен иштеп атышат. Кыскасы практикадан өтүп атышат. Практика, эгерде сиз бир сфераны бир 6 айдан 3 жылга чейин
фокусту бир жерге коюп ошо менен иштешип койсоңуздар, сиздер ошол жактын эксперти болуп каласыздар. Мен өзүм жөнүндө жаңы келгендерге тааныштырып өтөйүн. Аты жөнүм Жазгүл Точубекова. Онлайн тармакта 14 жылдан бери иштейм. Өзүм сетевой тармагында 15 жылдан ашык иштедим. Өзүм кесибим боюнча азыркы учурда деле иштейм. Кесибим музыка мугалими, комуз аспабынан устатмын. Ошол эле учурда балдар чыгармачылык борборунда жетекчи болуп эмгектенем. Жана онлайн тармакта өзүмдүн сатуучу бол курсун иштеп чыкканыма, автордук курс бул жакында эле чыкты. 3 ай боло элек. 3 айдын ичинде бизде жакшы результатка чыккан айымдар болду. Билим алып, өздөрүнүн курстарын кайра ачып чыгып кеткендер болду. Кыскасы өтө сонун позитивдүү айымдарды окутуп, билим берип келатам. Курс өтө эле арзан баада коюлат өз негизи, бирок сатуучу бол курсу 5-чи эмес, жакында 6-чы поток курс башталат, бирок азыр эмес, дагы көп бар ага. Азыркы учурда мен өзүм отпускадамын, эс алуудамын. Ошо менен бир катар жакшы каникулдарда сиздер менен бирге каникулда эс алып жатып калабыз да, адам ысыкта мээси чарчап калат. Ошол учурларда биз мээбизди кичине иштетишибиз керек. Мээ ушундай иштеш керек. Бизге акча таап келип бере турган жолдорун, бизди өнүгө турган жолдорун, ошо бизге жол көрсөтө турган нерсенин баардыгын автоматтык түрдө иштеп чыгып бериш керек да. Биз ошону мээни ишке киргизгенди үйрөнүшүбүз керек. Биз канчалык аракет кылып изденген сайын, биз ошол издеген нерсебизди сөзсүз табабыз. Бизде телеграмда болсо жакшы болот эле дейт, бирок телеграмда ушул эле 2 күндүк сабакта телеграмда 1 күн өтүп берем. Бүгүн эртең сиздер үчүн үн тарбиялоо жана сүйлөт чеберчиликти өстүрүү боюнча болот. Жана акырында сиздерге тапшырма берилет. Ошол тапшырманы эртеңки эфирден сиздерден сурап аламын. Ар бир сабак өзү баягы жыйынтыгын бериш үчүн ар бир сабак өзү тапшырмалардан турушу керек. Сөзсүз, эгерде сиз жөнөкөй эле бир теория курсуна катыша турган болсок, биз угуп, билим алып, буга чейин маалыматтарды ушунчалык топтоп койдук да, болгону бизде тажрыйба жок. Эмне тажрыйба? Биз жасап көрө элекпиз. Билим алдык, билимибизди элдерге айтып бере элекпиз. Толтура курстарга окуп чыктык, окуп чыккан билимибизди бирөөлөр менен бөлүшүп результатка чыгара элекпиз. Биз качан өзүбүз кыймылдап, өзүбүз алган билимди бирөөлөргө айтып берүү менен, ошол билимдерди практикада колдонуу менен гана биз результат жарата алабыз. Эгерде сиздерде азыркы учурда такыр эле бир башка курстарда, баардык курстарда окуп жүрөсүздөр, өзүнүн өнүгүү. Мен Инстаграмга кирген айымдарды деп баалайм да, себеби Инстаграмга кирген айымдардын көпчүлүгү өзүн өнүктүрүү тармагында изденип жүргөн айымдар. Эми изденбеген айымдар бул Инстаграм эмне экенин билбейт, WhatsApp группада эмне сабактар бар экенин билбейт. Инстаграмда, Ютубда, Телеграмда катталган айымдардын баардыгы бул өзүнүн үстүнөн иштеп, өзүнүн билимине инвестиция жасаган айымдар деп билем. Себеби мен өзүм дагы ошондой тармактан окуп билим алганмын. Демек, баардыгыбыз эле жашоодо бир нерсеге умтулабыз, көп аракет кылабыз, бирок жетпейбиз. Биз качан жетебиз? Өзүбүз жан дүйнөбүздү тынчтыкка алып келгенде, жан дүйнөбүз ачылганда, биздин руханий байлыгыбыз байыганда, биз жакшы ачылыштарды жасай алабыз. Бул сабактарда мен өзүм өзгөчө сатуу сабагында дагы бул өзүнө болгон ишеним, сүйүү ал жакта көп камтылган да. Ал эми баардыгыбыз кандайдыр бир билимдерди алуу менен, кандайдыр бир курстарга катышып, тренингтерге барып, семинар, азыр форум деген толтура азыр уюштурулуп жатат да, өзгөчө күчтүү айымдар уюштуруп жатат. Ошол жактарда барып билим алып атабыз. Эми ошолордон алган билимдерди кандайдыр бир өзүбүздүн жакындарыбызга тажрыйба кылып мындай көргөн эмеспиз да, мындайча айтканда эксперимент жасап көргөн эмеспиз. Качан биз эксперимент жасаганыбызда биз эмесин жыйынтыгын көрөбүз. Мындайча айтканда, жасаганда ал нерсенин баалуулугун билебиз, канчалык деңгээлде баалуу экенин. Биз ошол баалуулукту, өзүбүздөгү баалуулукту алып чыгыш үчүн бизде эң негизги нерсе сөз байлыгыбыз, биздин сүйлөө речибиз, биздин дикциябыз, ошол эле учурда биздин үнүбүз,
биздин ушул турган турпатыбыз, жан дүйнөбүз, руханий байлыгыбыз, аң сезим байлыгыбыз толтура бизде өзүн өнүктүрүү тармагында өтө көп. Окуп деле атабыз, практикасына деле катышып атабыз, бирок жыйынтык чыгара албай атабыз. Эмне үчүн? Анткени өзүбүздү дагы эле миссиябызды аныктай элекпиз, максатыбызды тактай элекпиз. Биз жөн гана угуучу гана катары калыптанып келе атабыз. Эми биз качан өнүгөбүз? Биз өзүбүздүн ишкерлигибизди баштаганда, өзүбүздүн миссиябызды тапканда, өзүбүздүн руханий байлыгыбызды эс алдыра турган бир нерсени таап алганда бизде сонун результат жаралат. Руханий байлыкты өстүрүш үчүн биз эмне кылабыз? Руханий байлыкты өстүрүш үчүн биз өзүбүздүн тарыхыбызга кайтабыз. Башка жактан издештин кажети жок. Мен канча жыл билим алдым, орустардан алдым, казактардан алдым, руханий байлыгым мен ал жактан өстүрө алган жокмун. Мен руханий байлыгымды таптым, мен өзүмдүн кыргыз элинин эле баягы жаңылмаштарынан, кыргыз элинин эле бизде баягы чыгармачылык жакка жакын болгондуктан мен өзүм ошол жактагы комуз чертип, күбөлөрдү угуп, ушул жактан эле мен өзүмдү таап алдым десем болот да. Эгерде сиздерде азыркы учурда кыйынчылык болуп жаткан болсо, бизде сонун тажрыйбалар бар да, биз өзүбүз колдонгон. Ошол нерселерди колдонсоңуздар болот. Бул комуз күүсүнүн эмеси, музыкасы. Биз өзүбүздөгү комуз менен чертилген музыканы уга турган болсо, классикалык күүлөр бар да, бизде өзгөчө. Ошо классикалар күүлөрдү уга турган болсок, биздин жан дүйнөбүз эс алат. Биз классикалык дүйнөлүк рынокто дагы дүйнөлүк баягы ааламдык музыкалар бар. Ошолордон дагы ала турган болсок, анан өзгөчө Куранды укканда эс алам мен. Өзү мындай адам руханий байлыгын эс алдырганда гана жакшы мындай ачылыштар жасап баштайт да. Эгерде сиз ачыла албай жаткан болсоңуз, бир гана жараткан Алладан сураңыз. Эмнени сурайсыз? Мени ач, жараткан Алла. Мендеги болгон миссиямды аныктайын, мен өзүм ким экенимди аныктайын, мага жардам бер деп бир гана жараткан Алладан сураңыздар. Сиз байланыш түзгөнгө үйрөнүшүңүздөр керек болот. 5 убакыт намаз окуп, эртең менен багымдат окугандабы, сиз Кудайга канчалык жакын болсоңуз, Кудай Таалам сиздин жолуңузду жеңил ачат. Оңой ачып берет. Сизге болгон мүмкүнчүлүк түзүп берет, болгону биз ошого аракет жасашыбыз керек да. Эми үн тарбиялоо боюнча биз атайын музыкалык көнүгүүлөрдүн негизинде курстарда тарбиялайбыз. Курстарда кантип көнүгүүлөрдү беремин, ырдайсыздар, обондо ырларды ырдайсыздар, ал жерде көнүгүүлөр атайын үн ача турган көнүгүүлөрдү беремин. Ошол көнүгүүлөрдүн негизинде сиздер үнүңүздөрдүн связкалар ачылат. Ал связкалар ачылгандан кийин сиз ырдоого мүмкүнчүлүк аласыздар. Ар бир музыканы да ырдаштын өзүнүн бир эрежелери бар. Жөн эле отуруп алып эле тамагыңыз менен кыйкырып ырдай бере турган болсоңуз, сиздин үн связкаларыңыз айрылып кетиши мүмкүн. Бизде тамак кырылдап үнүбүз чыкпай калышы мүмкүн да, өзүнүн жолдору бар. Аны ырчылар жакшы өздөштүрүшкөн, актрисалар жакшы өздөштүрүшкөн. Себеби ал жерде ооз көңдөйүнүн өзүнүн кыймылдоо функциялары бар да. Ошону биз туура колдонушубуз керек. Сүйлөп жатканыбызда дагы тамагыбызга боштук аба кирип кетпеш керек. Себеби биз чакап кетебиз, тамагыбызга кандайдыр бир туура эмес аба кирип калса, биз сразу ошол жерден дем ала албай калышыбыз мүмкүн, же болбосо бир тамагыбызга бир нерсе туруп калышы мүмкүн да, ар түрдүү нерсе болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн тамак ашыбызды жеп атканыбызда, ырдап атканыбызда, же бирөөгө сүйлөп жатканыбызда тамагыбызды, үнүбүздү абайлашыбыз керек. Анан үн боюнча бүгүн сүйлөшөбүз, жана сөз чеберчилиги боюнча сүйлөшөбүз. Үн боюнча ар бир адамдын өзүнүн уникалдуу үнү бар. Өзгөчө үнү бар. Бул табиятта жаратылыш бизге ушундай кооз үндү берген. Сүйлөөгө, ырдоого, бирөөгө бир жакшы нерсени каалоого бизде ушу Кудай Таалам сону мүмкүнчүлүктөр жаратканда, бизге бергенде баардык нерсени кемчиликсиз кылып жаратып берген. Эми биз ошол өзүбүздүн үнүбүздү тарбиялаганды үйрөнүшүбүз керек. Көпчүлүгүбүздө өзүмдүн үнүм өзүмө жакпайт. Мен сүйлөсөм адамдарга ыңгайсыз болуп кетет. Үнүм кырылдак, же үнүм ичке, же үнүм жоон.
Мен сүйлөгөндө адамдар мындай жакшы кабыл албайт, тойлордо жакшы сүйлөй албайм, үнүмдөн тартынам деген айымдар же мырзалар болсо, үндү тарбиялаш оңой. Ырчылардын баардыгы эле бул 100% таланттуу болуп, 100% үндүү болуп келген эмес. Бул ырчылар дагы өзү 5 жылдык, 6 жылдык тажрыйбанын негизинде үндү багып олтуруп, сонун ырларды сиздерге бизге жаратып атат да, ырчылар, мисалы обончулар, ошол эле учурда актерлор, алар дагы өздөрүнүн үндөрүн эме кылышат, машыктырышат. Мындайча айтканда, ар бир кыймыл, ар бир тилдин кыймылын, жаактын кыймылын, моюндун кыймылын, ички аппараттарды, үн чыгаруучу аппараттарды кыймылга келтирүүчү көнүгүүлөрдүн негизинде гана алар үндү тарбиялайт. Эмне ойлоп атасыздарбы, актрисалар эле сразу актриса болуп кеткен? Жок, актрисалар да 4 жыл, 5 жыл убактысын ошол жака арнаган. Мисалы, мен деле музыкант болуп окуганда 5 жыл мен билим алгам жогорку окуу жайда. Ал эми комуз устаты болуш үчүн деле 5 жыл билим алып атабыз. Жогорку окуу жайларда билим алыш үчүн жогорку окуу жайларда 4 жыл, 5 жыл убактыбызды кетирип атабыз да, тажрыйба алыш үчүн, жогорку билимдүү болуш үчүн. Биз өзүбүз азыркы учурда деле биз ошол эле системаны өзүбүзгө киргизишибиз керек да. Жок дегенде биз 6 айдан баштап, азыркы учурларда билесиздер, курстарда, негизги курстарда 3 айлык, 6 айлык курстарга окуп коюп, анан кийин эле сертификаттын негизинде эле жакшы жумуштарга орношуп, жакшы иштерди өздөштүрүп, бир жерлерде диктор болуп иштеп, бир жерде журналист болуп иштеп, бат эле үйрөнүп кеткен жаштар да көп эмес да. Эгерде биз өзүбүз тарбиялап, өзүбүздөн баштай турган болсок, өзүбүз эң негизги курал биз өзүбүзгө өзүбүз да. Башка адамдарды ишендирип, башка адамдарга мындай жагымдуу болуш үчүн, үнүбүз менен жагыш үчүн, бир өзүбүз кыймыл кылмайынча башка адамдар бизге алып келип, өзүнүн кооз укулук үнүн алып келип салып бербейт да. Биз канчалык өзүбүз аракет жасасак, ошончолук тез биз өзүбүздүн үнүбүздү калыптандыра алабыз. Үндү дагы тарбиялоодо эң биринчи нерсе бул ырдоо көнүгүүлөрү, экинчиси обондуу ыр, үчүнчүсү кара сөз түрүндө тексттер. Бул 3 нерсени сиз жакшы өздөштүрсөңүз, сиз музыкалык тил менен алганда, сиз ар бир музыканын өзүнүн тонуна түшүп ырдаганды биле турган болсоңуз, мисалы, бир ырды алалы, кайсы ырды алалы? Мирбек Атабековдун ырларынан алалы, мисалы, Мурас деген ыры бар. Толтурада Мирбек Атабеков, Кыргызстан деген ыры бар. Ошол бир ырын ала турган болсок, ошол ырдын текстин жаттайбыз, көнүгүүлөр, атайын көнүгүүлөр бар, үндү ача турган. Ошол көнүгүүлөрдү алдын ырга чейин, ырдаганга чейин алдын менен ырдап, көнүгүүлөр машыгып, үнүбүздү машыктырабыз дагы. Андан кийин ырдын текстин жаттап, обон караокеси бар да, минусу деп коет да, кыргыз эмеде YouTube'дан карасаңыздар, караокесинде минустары бар. Минусун аласыз, текстин аласыз дагы, ар бир үнгө сиз музыкасына үнүңүздү тууралап баштайсыз, ар бир сөзүңүздү тууралап коюп ырдап баштайсыз. Улам видеого тартып, улам өзүңүздү видеого тартышыңыз керек болот да. Себеби сизди башка адам сиздин кемчилигиңизди көрө албайт. Көрөт, баягы одону аябай ашыкча кемчилигиңизди көрүшү мүмкүн. Бирок сиз өзүңүздүн кемчилигиңизди бир гана өзүңүз аябай жакшы көрө аласыз да. Ошол көнүгүүлөрдү сиз аткаруу менен, ошол ырды аткаруу менен, минустарды жаттоо менен, минуска обонду текстти жаттап ырдоо менен сиз өзүңүздүн үнүңүздү жакшы мындай жакшырта аласыз. Эгерде сиз караокеде жакшы ырдаган болсоңуз, анда сиз үнүңүздү дагы туура тарбиялап өстүрө аласыздар. Сиздерге бүгүнкү үн тарбиялоо боюнча үн сабагынан сиздерге тапшырма. Өзүңүздөр жаккан, өзүңүздөргө аябай жакшы көрүп, угуп, сүйүп уккан бир чыгарманы тандаңыздар дагы. Текстин жазып алыңыздар дагы. YouTube'дан караокесин алып, ырдап, өзүңүздөрдү видеого тартып, стористе, менин сторисиме белгилеңиздер. Мен сиздердин кемчилигиңиздерди жеке комментарийде ар бириңиздерге айтып чыгам. Кайсыл жерде кантип ырдадыңыз. Жана дагы сиз жакшыртыш үчүн эмне кылышыңыз керек. Ошол жакта сиздерге өзүмдүн комментарийимди беремин. Эми сүйлөө чеберчилик боюнча сиздер менен сүйлөшөлү.
Сүйлөө чеберчиликте баардыгыбыз эле аябай жакшы сүйлөгөндү каалайбыз. Бирок ошол эле учурда биз машыкпайбыз. Сүйлөө чеберчилиги боюнча эч машыкпайбыз. Биз күнүмдүк жашоодо колдонулуп жаткан эле сөздөрдү эле айтып жүрө беребиз. Орусча, кыргызча аралаштыра алабыз, баардыгын каша кылып алабыз, мындайча айтканда. Же орусча так сүйлөбөйбүз, же кыргызча так сүйлөбөйбүз. Ошондуктан биз эң биринчи өзүбүздүн байлыгыбыз бул кызыл тилибиз, кыргыздын кымбат сөздөрү. Эми ошол сөздөрдү, кыргыздын эле сөздөрүн, кыргыздын эле макалдарын, кыргыздын эле нукура сөздөрүн колдонуу менен биз өзүбүздүн сөз байлыгыбызды кеңейте алабыз. Анын үчүн эмне кылабыз биринчи? Баягы эле элдик чыгармаларга келебиз. Эмне үчүн бул темаларды козгоп жатам? Себеби бул жерде кыргыз элинин методикасынын негизинде биз өсүшүбүз керек. Кантип өсөбүз? Биринчи эле биз өзүбүздүн элдик чыгармаларды, обондорду ырдашыбыз керек. Ошол эле учурда жаңылмачтар бар бизде. Тилди так даана сүйлөгөнгө кыргыздарда өзгөчө жаңылмаштар бар. Ошолорду жаттайбыз. Экинчиси макал лакаптар, тамсилдер, ошол эле учурда кара сөз түрүндөгү аңгемелер, кара сөз түрүндөгү ырлар, бул көркөм окууга байланыштуу биз өзүбүздүн баягы үнүбүздү тарбиялаш үчүн ушул нерселер бизге аябай жардам берет. Бул техникаларына кирет. Үн тарбиялоо, сөз чеберчилигин өстүрүүдө эң мындай маанилүү нерселерин караңыздар. Бул техникасы. Биринчиси жаңылмаш жаттоо техникасы, экинчиси обонун ырдоо техникасы. Ошол эле учурда сөз байлыкка дагы эмне кирет? Эң негизги нерсе бул сиз кара сөз түрүндө китептерди окуу менен, аңгемелерди окуу менен өзүңүз ошол китепти окуп бүткөнүңүздөн кийин бир китепти алыңыздар. Ошол китепти үн чыгарып окушуңуздар керек болот. Үн ушунчалык катуу чыгарып окуп, өзүңүздүн түшүнүгүңүздү бирөөлөргө айтып беришиңиз керек. Жок дегенде бир 5 адамга. Ошол тапшырманы азыр сразу айтып кое берейин, анан сториске да белгилеп коем. Ким тапшырманы алам десе, ошол комментарийге жазып коем, ошол жактан да карап аласыздар. 5 адамга алган бир аңгемеңизди кыскача жомоктордон алсаңыз болот. Эми бизде өтө көп да дастандар бар бизде. Кыргыз эли ушунчалык сөз байлыкка кенен эмеспи? Жомоктор бар, ошол эле учурда прозалар бар, бизде өтө көп да. Биз ошо окуган эле китептерди бирөөлөргө айтып берүү менен биз аң сезимибизди жогорку деңгээлде өстүрө алабыз. Китеп бул биздин аң сезимибизди байлыгын өстүрүп берүүгө өтө жардам берет экен. Биз канчалык китеп окусак, биз ошончолук мээбиз иштейт экен. Мээге биз нагрузка бергенди билишибиз керек, үйрөнүшүбүз керек. Ошол эле учурда ар тараптуу бизде азыр өнүгүү тармагы өтө көп келди. Биз Европанын методикасы менен биз өзүбүздүн методиканы салыштыра келгенде, мен көбүнчөсү Европанын методикасы менен окуп билим алып келгенмин. Көбүнчөсү Россияныкы, анан Казакстандыкы да. Анан эки методиканы салыштырып көрсөм, асман менен жердей экен. Асман менен жердей экен. Себеби кыргыз методикасы ушунчалык бай экен. Мен ушул тармакты жаңыдан баштап аткандыктан, бул тармакта буюрса биз аябай чоң ачылыштар жасайбыз да. Биз командабыз менен өзүбүз да буюрса, балким арасында сиздер болуп калышыңыздар мүмкүн, ошо күчтүү айымдарды тарбиялап чыгуу. Бул биз өзүбүздүн генибизди баягы бай, өзүбүздүн генибиздин баягы өзүнүн тилинде так даана сүйлөгөн, куюлуштуруп, жаңылмаштарды аябай так билген, ошол эле учурда жамактап айткан, жамактап кошоктоп сүйлөгөн айымдарды, мырзаларды, ушундойлорду өстүрүп чыгара турган болсок, биз өзүбүздүн коомубузга бул өтө чоң пайда алып келген болобуз. Бул өтө сонун нерсе. Бул нерсени мен өзүм таап, өзүнөн өзү эле пайда болуп калды. Мына жакында эле пайда болду. Бул ашып кетсе 1 айдын негизинде эле иштелип чыгып калды да. Буюрса, келечекте бул биз өзүбүздүн тарыхыбызды кайра казып чыгып атабыз да, мындайча айтканда. Биз эң кыргыздын унутта калып бараткан жаңылмаштарын, унутта калып бараткан каада салттарын кайра казып чыгабыз. Ошо менен биз өсөбүз.
Биз Европаны туура башыбыз керек. Европа уже өнүгүп пикке жеткен, алар кайра урап баштады чекесинен. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн баягы кенибизди казып чыгып, биз Европадан ашып кетсек болот. Азыркы учурда бизде ошондой нерсе жаралган. Биз болгону өзүбүздүн каныбыздагы ойноктоп турган нерселерди ойготушубуз керек. Биз канчалык деңгээлде биз даярбыз ошол нерсеге. Жөн эле изденип жүрүүнүн кажети жок. Изденбеңиздер. Сиз өзүңүздүн тарыхыңызды, өзүңүздүн үй бүлөңүздүн, өзүңүздүн урууңуздун, өзүңүздүн айылыңыздын, ата тегиңиздин баардык санжыраларын биле турган болсоңуздар, аябай жакшы болот. Мен бул санжыраны да буюрса жакында изилдейм деп максат койгом. Өтө сонун нерселерди өзүм чукуп чыгып атам, бирок арасынан аябай таасирлүү нерселер чыгып атат. Мен ошого аябай кубанып жатам да. Күчтүү айымдар дагы келип, азыркы учурда жаңылмаштарды аябай такылдатып айтып, практикада аткарып атышат биздин курстарда. Ар бир айым ушунчалык сүйүнүп, өзүнчө бир бактылуулукту алып атат да. Буюрса сиздерде деле ошондой нерсени каалап жатасыздар. Бирок биз баягы жашоодо баягы коомго карата өнүгүп көнүп калганбыз да. Коом эмнени талап кылса ошол жака багыт алыпчы. Биз башкача багытты, башка жолдорун изилдеп чыктык да. Эми буюрса жакшы ийгиликтер, жакшы результаттар жакын арада чыгат. Эми сиздерге курс боюнча айтып өтөйүн. 10 мүнөттөн эфирибизди жыйынтыктайбыз, анан суроолорду берем сиздерге, тапшырмаларды берем. Эгерде сиздер өзүңүздөрдүн чындап сөз байлыгыңыздарды өстүртөм десеңиздер, мен сиздерге 3 эле нерсени айтайын. Ошо 3 нерсени жасайсыздар. Сториске да белгилеп коем и группаларга да жөнөтөт менин менеджер кызым. Биринчиси, бир жаңылмаш аласыз. Экинчиси, бир аңгемени аласыз. Жомок болобу, же бир проза болобу, же кыска түшүндүрмө бир кара сөз түрүндөгү чыгарма болобу, ошону аласыз. И үчүнчүсү, караокеси бар обондуу ырлардан бирөөнү аласыз. 3 эле нерсени аласыз, 3 техниканы. Ошону аласыздар дагы эртеңкиге чейин даярданып көрүңүздөр. Даярданып багы биз балдарыбыз билим берип, балдарыбызды өстүрүп атабыз, бирок өзүбүз артта калып кеттик да. Анан балдарыбызды азыркы жаңы методика менен үйрөнүп аткандыктан бизде андай макал лакаптарга, жаңылмаштарга көп басым жасай бербейбиз. Мен өзүм мугалим болуп иштейм, мектепте мугалим болуп иштейм. Могу сентябрдан баштап буюрса кайра мектепке барам, мугалимдик кесиби менен иштейм да. Ал жерде мен ошол методиканы колдоноюн деп атам. Себеби балдарыбыздын келечегин мен кыргыздын так даана сүйлөгөн, кыргыз элинин баягы нукуралуулугун алып чыккан, тарыхын кенен билген балдарды тарбиялап чыккым келип кетти да. Бул нерсени мен өзүм ачылыш жасап алганыма аябай сүйүнүп атам. Себеби жакында бул онлайнда дагы, офлайнда дагы ишке кирет. Азыр сиздер бул башталышы гана. Сиздер азыр кирип угуп атасыздар да. Буюрса келечекте сиздер менен бирге өзүңүздөрдүн муунуңуздар дагы, өзүңүздөрдүн баягы тукумуңуздар дагы кыргыздын нак нукура сөздөрү менен байыйт буюрса. Ушул 3 нерсени сиздер жасайсыздар. Биринчиси жаңылмач чаттайсыздар, эртең кечке бир кыска жаңылмаштардан бирди аласыздар, сториске белгилейсиздер. Бир аңгемени, жомок аласыздар, аны кара сөз түрүндө окуп видеого тартасыздар. Үчүнчүсү обондуу ырды видеого тартып ырдап көрөсүздөр. Ким ырдап өзүн жеңди, ошону дагы группага, кааласаңыздар WhatsApp группага жөнөтүңүздөр, кааласаңыздар Instagramда стористе белгилеңиздер. Мен сиздер менен ар бириңиздерди ким жөнөткөн болсо, сториске белгиленген айымдарды сөзсүз түрдө комментарий берем. Бизде эфирибиз азыр да бир сүйрө сториске белгилеп коем, кайсы тапшырмалар. Анан суроолорго кезекти берели. Азыр биз жакында сиздерге бир кыскача маалымат берип кетейин. Жакында бизде курс башталат. Именно ошо сөз чеберчилиги жана сүйлөө чеберчилиги, үн тарбиялоо боюнча курс болуп көрбөгөндөй скидка, кыска, эң арзан эле курсту койдум. Бул кийин 10 эсе көтөрүлөт. 1-2 айдан кийин 10 эсе көтөрүлөт. Анткени мен өзүмдүн устатымдын кеңеши менен бул нерсени уюштуруп жатам. Буюрса бул нерсе 10 эсе көтөрүлөт. Кийин сиздер кымбатка окуп каласыздар. Азыр болуп көрбөгөндөй акция, бул 290 сом менен эле катталасыздар дагы. Менин менеджерим Беким айга кайрыласыздар. Мен
катталат элем деп, же болбосо ушул эфирдин аягынан WhatsApp номериңиздерди калтырып, мен катталам курска деп жазсаңыздар эле Бегимай сиздерге толук маалымат берет. Анан бул курстун өзгөчөлүгү башкалардан эмнеси менен айырмаланат? Бул курста сиз өзүңүз кыргыз тилдүү болуп, кыргыздын эле сөздөрүн, сөз байлыгын өстүрөсүз. Мурда мен орустардын тамсилдерин жаттап, орустардын юморлорун жаттап, ошол жакта билим ала турган болсом, мен өзүмдүн эле тилимде сүйлөп чыгам деп айттым. Өзүм эле максат койдум. Риторика деген сабак бул ораторлук, чеберчиликти өздөштүрүү сабагын кыргыз тилинде эле буйруса алып чыгабыз. Ошол кыргыз тилинде эле сиз оратор болуп чыксаңыз болот. Кыргыз тилинде гана сүйлөп, кыргыз аудиториясын багынтасыз. И ошол бул жерде тил сөзсүз эле бир тилди билиш керек эмес. Бул жерде сиз өзүңүздүн тилиңизде оратор болуп чыксаңыз болот. Өзүңүздүн тилиңизде бир кандайдыр бир курстарды создавать этсеңиз болот, Өзүңүздүн тилиңизде эле көптөгөн айымдарга билим берсеңиз болот. Биз курс ичинде курсту саттыртабыз, курс ичинде өнүктүртөбүз, курс ичинде тапшырмалар беребиз, тажрыйбалар топтойсуздар. Ошентип отуруп өнүгүп жакшы ийгиликтер жаратасыздар. Биз азыр сатуу тармагына келгенибизде, сатуу тармагын эмне үчүн бул эки нерсени коштум. Сүйлөө чеберчилик жана үн тарбиялоону. Анткени сатуу тармагына келгенде көпчүлүгү тартынышат, айымдар. Сүйлөгөндөн тартып калса аябай сүрдөп, кызарып, татарып, сөзүн таппай калышат, ой жүгүртүүсү башка жактарга, ааламга чачырап кетет. Биз ой жүгүртүүнү топтогонду үйрөтөбүз. Бул курстарда сиздер ошол нерсени жасайсыздар. Сиздерге 3 күндүк эле эфирибиз сакталат. Сарсана болбоңуздар. Ким кечигип кирип калган болсо, эфир сөзсүз сактап бергенге аракет кыламын. Суроолорго кезекти берели. Бизде суроолор кимде кандай суроо жаралды? Суроолорду бериңиздер. Суроолорду жазабыз, комментарийге тартынбайбыз. Өзүбүз чыгууну каалап атабыз, эл алдына чыкканды каалап атабыз, бирок жөнөкөй элементарно биз суроо бергенден тартынабыз. Эмне көйгөй кыйнап жатат сизди? Азыркы учурда сүйлөө тармагында сизди эмне кыйнап жатат? Сүйлөө чеберчиликти өстүрүп алсаңыздар, сизде курс канча күн болот дейт. Курс 7 күн болот. 7 күн 7 практикадан турат. 7 күн сиз түз эфирде мен менен болосуз. 7 күн практиканы өз алдынча WhatsApp группада жасайсыз. Бирок WhatsApp группада да комментарий берип турам. Сансызбаева дейт. Баевна. Аты жөнүңүздө. Инстаграм баракчага киргениңиздерде сөзсүз өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөр менен кириңиздер. Эгер личный брендти өзүңүздөр өздөштүрөм десеңиздер, иштеп чыгам же эл алдына чыгам десеңиздер. Бирок эл алдында чыга албаймын дейт. Чыгасыз, аракет кылсаңыз эле ыр жазам, жамактап ырдаймын дейт. Чыксаңыз болот. Көрдүңүзбү, сизде сонун мүмкүнчүлүк бар. Биз өзү негизи кыргыздын айымдары, кыргыздын кыз жигиттери өтө биз талантка байбыз. Ошо талантыбызды ачышыбыз керек. Тойдулордо калуу тилек сүйлөй албайм дейт, кыска эле сүйлөп коём. Бирок эл алдына чыкканда ыйлагым келип сүйлөй албай калам дейт. Бул эмеде сиз даяр эмес баргандыгыңыз үчүн. Сиз эгерде тойго барардын алдында да кичине даярдык менен бара турган болсоңуз, алдын уялбайсыз, тартынбайсыз. Болгону сизде ошо тартууну сезимди жок кылыш үчүн атайын техникалар бар, ошолорду үйрөнүшүңүздөр керек болот. Эл алдына чыкканда ыйлагым келип кетет. Бир учурда менде да ошондой нерсе болгон. Мен качан кантип жеңдим, ошол жөнүндө айтып берейинчи сиздерге. Сүйлөө чеберчилиги боюнча, сүрдүү жеңүү боюнча мен бир курска катышып калдым. Бул Мыктыбек Арстанбек агайыбыздын. Анан
Ошол курста окуп жүргөндө мага тапшырма берген эле 30 адам менен кол алышып учурашып, 5 адам менен селфи жасап келесиңер деп. Ошол селфи жасап келиш мен үчүн өтө кыйын болгон. Адамдар менен учурашыш кыйын болгон, өзгөчө чоң адамдар менен, бейтааныш адамдар менен учурашыш кыйын болгон. Мен өзүм бир саатта 45 балага сабак бергеним менен 45 ата-эне менен тил табышып сүйлөшүп, алар менен баягы чогулуштарда бирге болгону менен 100 коллектив, бизде 100 мугалимбиз да, 100 мугалимдин ичинде баягы ээн эркин сүйлөп жүргөн айым сыртка чыгып бир адам менен, бейтааныш адам менен учурашканда башкача сезим келген. Менде болбойт го деген ойлогон, бирок мен ошол нерсени жеңгем. Сиздер да ошол нерсени жасап көрсөңүздөр болот. Обонду ырды аткарардан мурдан эң биринчи көнүгүүлөрдү ырдасаңыздар болот. Эң негизги көнүгүүдөн кыскача сиздерге айтайынчы, мынакей. Ооз көңдөйдү жабабыз, оозубузду жабабыз, мурунубуз менен дем алабыз да, ошондо мурунубуз менен дем алгычакты биз көнүгүү жасайбыз. Курсагыбыз бүкүрөйбөйбүз, далыбызды түз кылабыз дагы, көнүгүү ырдайбыз. Мисалы деген тамкадан деле коюп алсак болот. Эми түрдүү да көнүгүүлөрдү ар түрдүү варианттарда ырдасак болот. Оозубузду жабабыз, жаагыбызды бир аз көтөрөбүз, анан мен бир көнүгүүнү көрсөтүп берейин, балким сиздерге ошол көнүгүү жагып калат. Токтойсуз. Баягы сиз курсагыңыз менен алган аба түгөнгүчөктү ырдайсыздар. Ошентип мурунга эмени жөнөтөбүз, абаны мурунга жөнөтөбүз. Жана сиздер ырдап жатканыңыздарда, көнүгүүнү аткарып жатканыңыздарда могул оозуңуздардын эриндери бир нерсе менен тырмап жаткандай, бир нерсе кирип сиздин эгиңизди тырмап жаткандай бул сезим калышы керек. Ошондой кылып 10 жолу аткарасыз. 10 жолу аткарганыңыздардан кийин сиздин үнүңүз, бул жакта үнүңүз туура дем алууну өздөштүрүшүбүз керек. Туура дем алыш үчүн биринчи эле сиздер турганыңыздарда эле кадимкидей эле дем алабыз. Мындай дегенде чоң дем алганыбызда биз курсакты кошо чыгарабыз да. Төшкө дем албайбыз, курсакка. Курсакты чыгарабыз. Кайра ошо курсак менен ырдайбыз. Мындайча айтканда, курсактан чыккан аба менен ырдайбыз да. Биз төштүн абасы менен ырдай турган болсок, деп мээке чогултуп алган көңдөй менен ырдай турган болсок, биз жетпей калат. Обонго жетпей калат. Ошон үчүн курсак менен дем алганды үйрөнүңүздөр. Ал жөнүндө YouTube'дардан карасаңыздар, YouTube'дарда толтура көнүгүүлөр бар. Суроолорду беребиз, Китеп жазсамбы деп максат кылып жүрөм дейт. Сөзсүз албетте жазыңыз, биз жардам беребиз саттоого китептериңизди. Анткени мен өзүм сатуу тармагында ошо биздин ишкер айымдарга сатуусун жакшыртыш үчүн курстарды арзан эле коюп берип атам да. Бизде Миргүл деген айым бүгүн түз эфирге. Эгер мүмкүн ким биздин курска катышкандардан запрос таштап көргүлөчү, ким бош болсоңор, мен ошону эскертпей калыптырмын. Бизде курста катышкан айымдар бар. Башында чыга албайм, экранга тартынам, сүйлөй албайм деп аткан айымдардын баардыгы азыркы учурда заңкылдап ырдашат, жаңылыштар тарсылдап айтышат. Мен өзүм сүйүнүп калам ошол учурларда. Биздин курста катышкан 5-потокту катышкан айым эжекелер, ким бош болсо чыксаңыздар болот. 5-10 мүнөттүк түз эфир кылсак.
запрос таштап коюңуздар, мен чыга аламын деп. Эгер жок болсоңуздар, анда бизде бүгүн биз өзгөчө бир жаңылык менен бөлүшүп өтөйүнчү. Биздин курста окуган, 5-потокто окуган, 4-потокто да окуган Тина деген эжекебиз азыркы учурда чисто писание деп орус тилинде сулуу жазуу, таза жазуу боюнча өзүнүн курсун биринчи жолу онлайнга алып чыгып жатат. Өзү тажрыйбасы өтө көп, билимдүү, аракетчил. Биздин курстарда ушундай күчтүү айымдар келет да. Ошол айымдардын ошол эжекебиз келип азыркы учурда бизде группа менен иштеп өзүнүн курсун чыгарып атат. Буюрса жакшы результаттарды жаратат деген ойдомун. Бизге биздин курста өзгөчө өнүгөм, өзүм ишкерлик баштайм деген айымдар келет. Ошол айымдарга жол көрсөтүү менин максатым да, себеби баардыгы ишкер болууну каалайм да, баардыгы өзүнүн курсун создавать этип чыгып, өзүнүкүн алып чыкканды аябай жактырам мен. Биз ушул убакка чейин көптөгөн жактарда адашып жүрдүк да. Мен 10 жыл, 15 жылдай өзүмдүн эмемди, убактымды башка эле бир тармактарга арнап жүрө бериптирмин. Мен чоң адаштым, бир чоң эмелерге жыгылдым дагы, анан өзгөчө сетевой тармактан адашууларга бардым дагы, анан акырында токтоттум, бул меники эмес экен. Мен буюрса өзүмдүн ишкерлик боюнча, курс ачуу боюнча өзүмдүкүн таап чыгам деп, өзүмдүкүн таап чыктым. Буюрса ошол таап чыккан нерсемдин негизинде, практиканын, тажрыйбамдын негизинде азыркы учурда көп айымдарды буюрса бул жактан курсун чыгарганга да жардам беребиз. Ар бир айым өзүнүкүн алып чыкканды жактырат да. Мен деле мисалы өзүмдүкүн алып чыкканды жактырчумун да. Ошондой эле сиздерде буюрса өзүңүздүн курсуңузду, өзүңүздүн бизнесиңизди, өзүңүздүн ишкерлигиңизди баштап чыгуу бул өтө жакшы. Себеби сиз ал жерде бизнес леди болосуз, сиз жогорку акчалар табасыз, жогорку деңгээлде өсөсүз. Ошон үчүн ар ким өзүнүн продукциясын, өзүнүн курсун алып чыкканды мен аябай жакшы көрөм. Ошону буюрса сиздер дагы чыгасыздар деген ойдомун. Биз эртеңки эфирде сиздерге дагы техникаларын дагы айтып беремин. Сүйлөө чеберчиликте, жанагы ораторлук боюнча, ораторлор кимдер, ораторлор эмнелерди ишке алып барат, ораторлуктан үйрөнгөндө эмнелерди биз өзүбүз мындай өздөштүрө алабыз деген көп темаларда сүйлөшөбүз. Анткени мен риторика деген сабакты Россия өлкөсүндө 2 жолу барып окуп келгенмин. Өзгөчө орустарда бул аябай өнүккөн. Риторика деп YouTube'дан карасаңыздар толтура риторика 1, риторика 2 дегендер бар. Конспект жасасаңыздар болот ал жактан карап. Кыргыз тилинде андай нерсе жок. Ораторлукту үйрөтүп, аларды жетектеп кеткен адам жок да. Буюрса ошонун элементтери мен сиздерге эртең буюрса сабакта үйрөтүп берем. Азыр сиздер ушул эфирди бүткөндөн кийин бизде Reels тартылган, эме боюнча, сүйлөө чеберчилик боюнча. Мүмкүн болсо, ошол Reels'ты бөлүшүп койсоңуздар абдан жакшы болот. Ошол эфирди да бөлүшүп койсоңуздар абдан жакшы. Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар, сунушуңуздарды жазыңыздар. Сиздерге эмне керек экен мен билейин. Анан ошого жараша сиздерге өзүмдүн алган 5 жылдык алган тажрыйбам негизинде сиздерге онлайнда иштөөнүн жолдорун көрсөтүп бере аламын. Бул өтө жакшы. Онлайнга чыксаңыздар, бул өтө сонун, тез өнүгө турган жол, кыска жол ушул. Бардыгыңыздарды сурооңуздар болсо жазыңыздар, суроолоруңуздарга Тинеже, бизде кыздарыбыз эртеңкиге бардыгыңыздар даяр болуңуздар. Мен 2 кызымды алып чыгам эртең буюрса. Биздин курста катышкандар эртеңкиге даяр болуп туруңуздар. Биз эфирибизди жыйынтыктайлы. Суроолоруңуздар барбы? Суроолор болсо жазыңыздар.
Тинеже Тинеже чыккан жоксуз го. Тинеже эмеске запрос жөнөттүм, карап коюңузчу. Ой, ой, ой. Кандай бурап? Тинеже кандайсыз? Кутмангет, саламатсыздарбы? Сүйүү окуучуларымдын бири. Мен связьга чыктым. Жаңы эле өзүмдүн прямой эфиримди өттүм. Мен өзүмдү тааныштырып кетейин биринчи. Мен Дубанаева Тинатинамын. Жазгүл айымдын сатуучу бол үндү тарбиялоо сабагында 4-5 потоктун окуучусумун, бүтүрүүчүсүмүн. Буюрса ушу алган билимимдин негизинде Жазгүл айымдын түрткүсү менен, өргөсү менен Кудай буйрса бүгүн биринчи алгачкы прямой эфиримди өттүм. Ура, мен өзүмдү жеңдим сиздин жардамыңыз менен. Биздин Тинеженин бүгүнкү курсунун ачылышы менен куттуктайм. Тинеже, сизге ийгилик, буюрса чоң ийгиликтер жаратат деген ойдомун. Кыргызстандагы эң сулуу жазуу тармагын үйрөнгөн болсо, анда биз Тинежеден чыкты деп эле онлайнда үйрөнгөндөрдү биз ошентип буюрса сонун иш жаратасыз деген ойдомун. Себеби сулуу жазуу да бул өзүнчө эле бир искусство десем болот да. Ооба, ошо каллиграфия бул да өзүнчө искусство. Ушу сизге дагы чоң ыраазычылык айтып кетет элем. Сиздин жардамыңыз менен мен негизи прямой эфирге деле чыкчу деле оюм жок болчу. Балким ушу Жазгүл айым болбосо, балким дагы чыкпай жүрө берет белем. Мен онлайн эле өтөйүн десем, Жазгүл айым жок, эже онлайн болбойт, сиз деген прямой эфир өтүшүңүз керек деп настаивать этти. Анан наставникке дагы баш ийбестик болбойт, баш ийиш керек экен. Баш ийип, сиздин бир сөзүңүздү жок дебей, Кудай буйрса алдыга кадам шилтеп, буйрса жакшы. Сизге чоң рахмат. Сизге дагы ийгилик, өзүңүзгө дагы ден соолук. Ар дайым эле жылмаюңуз жүзүңүздөн кетпесин. Ушинтип биздин кыргыз айымдарды алдыга чыгарып, жол көрсөтүп турганыңызга чоң рахмат сизге. Рахмат Тинеже, сизге да терең ыраазычылык. Сиз мисалы өзүңүз мугалимсиз, бирок ошол эле учурда камера алдында сүйлөп, өзүңүздү видеого тартып, жаңылмаш жаттап, ошолорду айтып берип, ырдап атып, сизде кандай ачылыштар болду? Аябай неме болду, сүргетти. Мурун минтип деген камерага деген свободно чыга алчу эмесмин, аябай эле тартынчумун. Эл алдында мындай тартынбай сүйлөсөм да, камеранын алдында все равно тартынчумун. Азыр анын баары жок болду. Үн тарбиялоодо дагы ырдаган деле, мен мурун ырдачу эмесмин, ырдаган деле аябай деле күч талап берет экен. Жанакы үндү азыр сиз көрсөткөндөй эле азыркыдай эле дегенде деле бир топ дем кетет экен, могу көкүрөк деген, такыр деген, кебиде деген жетишпей калат экен. Дыханияны переводить эткенге жетишпей калат экен, тумчугуп кетет экен. Сиз айткандай ырдайм. Биз айылда турабыз да, анан талаага барып келем да. Барып келатканда киши жок кезде кыйкырып үнү чоң чыгарып ырдасам, демим жетпей кетип атат да. Бул айыбдан сонун көнүгүү экен. Действительно үндү тарбиялоо аябай сонун көнүгүүлөр болот экен. Ушундай ырдап жаңылмач айтканда дагы аябай ооз көңдөйлөрдүн баарын деген иштетет экен. Уктап турган ооз көңдөйдүн баары бат кыймылдап калат экен да. Анан кадимкидей тартынуу кетти, сүргетти, бир курчуткан бычактай эле болуп келатабыз буюрса. Буюрса, андан да күчтүү болосуздар деген ойдомун. Себеби күндө биз тажрыйба топтоп, күнүгө жок дегенде бир айда 4 эле жолу жаңылмаш жаттай турган болсок, бир жылда канча жаңылмаш жаттайбыз, чынбы? Күнүгө бирден сөз жаттай турган болсок, 360 сөз жаттайбыз бир жылдачы.
Ошондуктан эч токтобойбуз. Берилген тапшырманын убагында аткарабыз. Азыр мен сиздерге да тапшырма беремин. Аткарасыздар, аткарбагандар өзүңүздөр акырын эле группадан чыгып кетесиздер. Группага да жөнөтөмүн, Инстаграмга да жөнөтөмүн. Тинеженин бул өжөрлүгү менен чыкты. Чынын айтканымда аракет кылып, сурап, өз улуу болсо дагы бир нерсени алды мындай умтулуусу, Тинеже ушундай өзгөчөлүгүңүз өзүңүздү мындай алдыга чыгарды десем болот да. Болгондо мен кичине түрткү берип койдум, Тинеже басыңыз деп, акырын ийне менен сайып койдум, өзүңүз жүгүрүп кеттиңиз да. Буюрса ушундай Ошо негизи түрткү керек экен да бизге дагы ушу түрткү болгон үчүн ушинтип чыктым болуш керек деп ойлойм мен дагычы. Балким ушу болбосо сүрдөп эле онлайн чыгып эле тартынып отура берет белем балким. Ошо онлайнга деле чыгынбайт болчумун ушу сиз болбосоңуз. Мен негизи эле онлайн чыгып алсам эле деп аткам да, анан сиз жок прямой дегениңизден анан прямойго чыктык да. Ошо рахмат сизге. Энергиясы бөлөк да, ар бир адамдын энергиясын аласыздар. Себеби сиз канчалык мындай эмне үчүн Куранда мисалы жамаат менен Куран окутулат, окутулат да, жамаат менен барышат го бизге тиги чыгышат жамаатка. Ошон үчүн аларда баягы энергия топтолуп бир жерден мындай энергия алыш үчүн чогулушат да. Биз азыркы учурда мындай жамаатпыз да, азыр 21 адам олтурасыздар, угуп атасыздар, энергия келип атат, бири-бирибизге сезилет бул нерсе. Ошон үчүн түз эфирдин өзүнүн энергиясы бар. Ошон үчүн баардыгыңыздарга түз эфирди каалайм да, себеби ар бирдин өзүңүздөрдүн мындай бериле турган волна ар бириңиздерди алдыга жетелей турган. Мисалы меники сизге өтөт, Тинеженики өтөт, ушинтип айланып бири-бирибизге келет. Бул эмеден физикалык жактан алганда деле атайын кубулуштар негизинде алынган. Бул эми илимпоздорду алдын ала изилдеп койгон, биз болгондо ошол нерсени эле колдонушубуз керек да. Туура. Азаматсыз Тинеже, сизге терең ыраазычылык бүгүнкү түз эфирге келип бергениңизге. Буюрса дагы чоң жетишкендиктерге жетесиз деген ойдомун. Рахмат. Чыга берсеңиз болот. Мен эфиримди сактап коеюн. Бизде ушу 1 сааттык эфир болуп калды. Кайра чыгып кетем. Кайра чыгам. Үйрөнүңүз. Аракет кылыңыз. Үйрөндүк ошо көп нерсени да үйрөндүк. Ошо видеого киргенди, чыкканды, Телеграмдан видео чатты ача албай койдум да, ошону үйрөнүш керек экен. Инстаграмдан үйрөндүм. Сактаганды да үйрөндүм. Азаматсыз. Бардык нерсе жаңыдан боло берет, үйрөнөсүздөр буюрса. Көрдүңүздөрбү, айымдар, бизде жашы улуу болсо деле өзүн аракет кылып изденип аткан айымдар өтө көп. Буюрса сиздер да ошол айымдардын катарын толуктайсыздар. Сиздер балким алардан ашып түшкөн күчтүү айым болушуңуздар керек. Себеби эгерде сиздер жакшы өзүңүздөр күндө фокусту бир өнүгүү тармагына коюп, ошону изилдеп, ошонун үстүнөн иштесеңиздер, сиздерде жакшы жыйынтыктар чыгат. Эртеңки эфирден көрүшкөнчө тапшырманы дагы бир жолу белгилеп өтөйүн. Биринчиси жаңылмаш жаттайсыздар бир жолу, эртең кечке чейин. Кыска, ашып кетсе бир 3-4 сүйлөм болсо жетет. Өтө узакта албайсыздар. Экинчиси кара сөз түрүндөгү аңгемелерден бирön үн чыгарып видеого тартып окуйсуздар. Үчүнчүсү сиздер обондуу ырлардан алып өзүңүздөр жаккан бир куплетпи же кайрымасынбы бир жерин сөзсүз обону менен ырдап видеого тартып сториске белгилеңиздер. Ар ким өзүңүздөрдү белгилеп, менин аккаунтумду белгилеп коюңуздар жана түз ушул эфирди бөлүшүп коюңуздар жакындарыңыздар менен. Суроолор жокпу? Суроолор жок болсо эфирибизди жыйынтыктайлы. Бизде 1 мүнөттүк убакыт калды. Эфирге катышып берген айымдардын баардыгына терең ыраазычылык. Бул дагы өзгөчө өзүңүздөр үчүн, өзүңүздөрдүн билимиңиздерге болгон инвестиция деп эсептесеңиздер дагы болот. Баарыңыздарды жакшы көрөмүн. Азаматсыздар, эртеңки эфирден жолугушканча маалыматтарды толук алгыңыздар келсе, кыздарга, менин менеджер кыздарыма байланышыңыздар. Бардыгы сиздерге толук маалыматты беришет.